Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda amma ba'd. Ораза өкімдері туралы сабағыбызды оқуын улантабыз. Өткен сабағыбызға бір толықта кіргізіп, сабағыбызды андан ары улантсақ, иншалла, мұсылман кішіге ораза парыз болады деп айттық. Мұсылман болуымыз керек, ақылды болуымыз керек. Ақылды адамдың тескерісі жинді болады, ақылсыз болады. Аға ораза парыз емес. Руфиял қаламан тәләтин, қалем 3 кішіден көтерілген деген ошол хадиске лайық, алардың бірі жинди адам. Эми кейбір жиндилер бар, жинди болып жүріп, анан өзіне ақылына келіп қалады. Рамазан 30 күн боло тұрған болса, мисалы 5-6 күн өтіп кетті, 6-шы күні бір ақылы кеткен кіші, жинди кіші өзіне келіп қалды. Эми өтіп кеткен күнін қармап береби, жанағы хадисте «Вал мәжнун хатта юфиқ». Ошол жинди өзіне келгенге чейин, жиндиден қалем көтерілген деген хадисте біз айтып өттік. Ошол хадисте мына ушундай хадис бар. 5 күндік, 6 күндік оразасы, ошол 5 күндік же 6 күндік оразасы эмне болот? Мына ушул 5-6 күн ал жинди болду эле, акылсыз эле. Бул адам тутуп бербейт. Мисалы, айырмасы жок. Оразанын башында болобу же ортосунда болобу айырмасы жок. Мисалы, бир адам ораза бүткөнчө кала берсе, бүтүп кетти ораза. Оразадан кийин акылына келди. Тутуп береби? Кээ-бир алымдар тутуп берет дейт, кээ-бир алымдар тутуп бербейт дейт. Туура пикир тутуп бербейт. Дагы бир маселе, оразанын күндүз күнү ораза туткан акылы жайында эле, анан күндүз күнү акылы кетип калды. Жиндилиги тутуп калды. Оразасы бузулат. Каза кылып береби? Мына ушундай абалда. Кээ-бир алымдар каза кылып берет деген, кээ-бир алымдар каза кылып бербейт деген. Мына ошондуктан хилафтан чыгуу үчүн, алымдардын өз ала талаш тартыш пикиринен чыгуу үчүн тутуп берген жакшы. Каза кылып берет дегендер айтышат, ага алгач акылы жайында кезде, акылы жайында болгон кезде ораза парыз айын болгон эле, кийин акылы кетип калгандан кийин парыз айыны кетип калды. Эми каза кылып берүүсү керек дешкен. Эми хилафтан чыгып ораза тутуп бергени жакшы. Эми бир адам өзүнөн кетип калса, 1 күн, 2 күн кетти. Ушунда да алымдардын ихтилафы бар. Мисалы үчүн бул кома абалы, комага түшүп калды, 3 күн жатты. Мына ошол абалдан кийин өзүнө келди, 3 күндөн кийин өзүнө келди. Комадан чыкты 3 күндөн кийин. Кээ-бир алымдар казасын тутуп берет дешкен, кээ-бир алымдар каза кылбайт дешкен. Шейхулислам ибн Таймия рахимахулла мындай абалда инсан акылы жоктай абалда деген. Ошондуктан каза жок деген. Күндүз күнү, эми дагы бир мисал, күндүз күнү өзүнөн кетип калды, түшкө чейин. Күндүз күнү түшкө чейин жакшы эле оразасын кармап барды. Түшкө чейин оразасын жакшы кармап барды. Насаллаллаху афия, Аллах өз сактасын. Эми түштөн кийин кечке чейин, ошол күн батканга чейин өзүнөн кетип калды. Оразасы бузулат, оразасы туура болбойт. Оразасын казасын кылып берет. Оразасын ошол өткөргөн күнүн кармап берет. Эми бир аз өзүнөн кетип калса, мында хилаф бар. Кээ-бир алымдар каза шарт эмес дешкен, кээ-бирлери каза шарт дешкен. Акылы кетти, өзүнөн кеттиби, каза кылып берет дешкен. Ушул пикир туурараак, каза кылып берсин. Аллаху алам. Эми кийинки айтыла турган маселе айды көрүүдөгү маселе. Ай көрүүгө байланышкан маселелерден. Эми азыр биз Шабан айында турабыз. Шабан айынын күндөрүн эсептеп баруу керек. Бул хадиске лайык болгон бир сүннөт, бир иш. Айды көрүүгө болгон байланыштуу өкүмдөр, маселелер. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: Рамазан айы үчүн Шабан айыны санап баргыла. Шабан айынын күндөрүн санап барууңардын себеби ай 29 күн же 30 күн болуусунда. Мусулман жыл санагы 29 күн болот же 30 күн болот. 31 күн эч качан болбойт.
Айша радиаллаху анхадан риwayat кылынат, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Шабан айы күндөрдүн санагына, ошол Шабан айынын күндөрүнүн санагына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзгөчө көңүл каратып, башка айларга карата бул айда өтө этият турат эле. Соң Рамазан айынын көрүнүшү менен, Рамазан айынын айы көрүнүшү менен орозону баштайт эле. Эми кокус ай көрүнбөй кала турган болсо, Шабанды 30 күн толтуруп, соң орозону баштайт эле. Айды көрүүдөгү эң көңүлгө ала турган нерсе бул көз менен көрүү айды. Ибн Умар радиаллаху анхумадан риwayat кылынат, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Биз жазууну, эсептөөнү билбеген умми саватсыз үммөтпүз. Ай мындай деп 29 күн же 30 күн болот деп мына ушундай ишара түрү менен көрсөттү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Хадистеги эсепти билбестиктен максат биз айдын көрүнүшүн астрономияга карап туруп, же бир календарга карап туруп, же жылдыз илимдерине карап туруп растабайбыз. Балким бир ишеничтүү мусулман кишинин өз көзү менен көрүүсү менен, шарият жолу менен растайбыз. Чындыгында Абу Хурайра радиаллаху анхудан риwayat кылынган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: "Айды көрүп орозо туткула, жана айды көрүп орозону бүтүргүлө" деген. Эми айды көрүү мүмкүн болбой кала турган болсо, Шабанды 30 күн толтургула деген. Ошол 29 Шабандын 29 кечинде, күн баткандан кийин, эми кечинде ай көрүнбөй калды. Ошол аба ырайына байланыштуу, күн булуттуу болгондугуна себеп, булуттуу болгону себеп, же чаң тозонго себеп көрүнбөй калды. Анда Шабандын 30 күнү толтурулуп, андан кийинки күн Рамазандын 1 күнү деп башталып кетиле берет. Навави рахимахулла айтат, ошол мунаджимдин, ошол жылдыз илимини билген кишинин эсеп китебинен келип чыгып, анын өзүнө дагы жана башкалардагы орозо парыз болбойт дейт. Биз орозону мына ушундай астрономиялык эсепке көрө же ошол жылдыз илимине көрө аныктабайбыз. Орозонун айына. Эми Ибн Таймия рахимахулла, Шейхул Ислам рахимахулла айтат, ислам дининде бардыгыга белгилүү болгон нерсе, бар адамдарга белгилүү болгон нерсе, барыбызга белгилүү болгон нерсе, ушул Рамазан орозосу айга карап башталат, ажылык айга карап башталат, идда айга карап эсептелет, иля, мисалы үчүн бир киши аялына кошулбаймын деп касам ичип койсо, жана башка ай көрүнүшүнө байланыштуу өкүмдөрдө ошол жылдызчы, ошол жылдыз илимини билген кишинин айды көрдү же көрүнбөйт деген сөзүнө таянып амал кылуу дурус эмес. Анткени бул жылдыз илимин билгендер ошол айды алдымтан эле айтышат да. Бир ай мурда, 2 ай мурда дегендей. Бул нерсе кабыл алынбайт. Бул туурасында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан көптөгөн хадистер риwayat кылынган. Ошол Рамазан айынын башталуусу, ошол ай менен башталары жана бүтүүсү дагы ай менен бүтөөрү. Айга карап бүтөөрү. Эми айды көрүүдө ошол көңүлгө алына турган күбөлөрдүн саны боюнча Ибн Умар радиаллаху анхудан риwayat кылынат, адамдар ай көрүнөр бекен деп айды байкашты. Айды мындай күзөтүштү. Мен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айды көргөнүмдү айттым. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам орозо тутууну баштады жана адамдарга дагы орозо тутууга буйрду. Адамдарды дагы орозо тутууга буйрду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: айды көрүп орозону туткула жана айды көрүп оозуңарды ачкыла, Рамазан орозосун тутуп Аллахка таат ибадат кылгыла. Эми айды көрүү мүмкүнчүлүгү болбой кала турган болсо, ал абалда Шабанды 30 күн кылып туткула, Шабан айын 30 күн кылып толтургула. Эки кишинин күбөлүгү менен орозо туткула жана оозуңарды ачкыла деди. Мындайча айтканда, ошол орозону, Рамазан айынын орозосун бүтүргүлө. Имам Ахмад келтирген бир риwayatта болсо, эки мусулман кишинин күбөлүгү менен дейилет. Ибн Абдул-Бар рахимахулла ушундай дейт: Уламалар Шаввал айынын хилалы, ошол айы көргөнү туурасында кеминде эки ишеничтүү эркек күбөлүгү кабыл кылынуусуна ижма кылынган дейт. Мисалы үчүн Шаввал айын көрүнсө,
Шаввал айы бул Рамазандан кийинки ай. Мына ушул айдын айы көрүнсө, Рамазан бүткөндүгү белгилүү болот. Рамазан айынын хилали айы туурасында көөлүк берген кишилердин саны туурасында уламалар ортосунда өз ара талаш тартыш пикирлер бар. Бул туурасында ошол баяндалган ихтилафтардын, ошол талаш тартыштардын натыйжасы айта турган болсок, имам Малик Рамазан жана Шаввал айларынан ошол ар биринин хилалини, ошол айыны көрүүдө эң кеминде 2 ишеничтүү күбө болуш шарт дейт. Рамазандан алдыңкы ай Шабан айы жана Рамазандан кийинки ай Шаввал айы. Ошол Шаввал айынын айыны көрүүсүндө жана Рамазан айынын айыны көрүүсүндө, Шаввал айыны көрүүсүндө, Рамазан айынын айы көрүнсө, Рамазан орозосу башталат. Жана Шаввал айынын айы көрүнсө, Рамазан айы бүткөндүгү белгилүү болот. Мына ушулга көрө, мына ушул 2 айда 2 ишеничтүү күбө шарт экен айды көрүүдө. Бул имам Малик рахимахуллахтын пикири. Имам Абу Ханифа рахимахуллахтын пикирине келе турган болсок, Рамазан айынын хилалын көрүш үчүн, айыны көрүш үчүн асманда булут жана чаң, тозон сыяктуу ай көрүнүшүнө тоскоол боло турган нерселер болсо, ал абалда бир гана ишеничтүү эркектин күбөлүгү жетиштүү болот дейт. Эгер асман ачык боло турган болсо, анда жалпыга карай, көпчүлүккө карай күбөлүк кабыл кылына берет дейт. Имам Шафи рахимахулла бул маселеде имам Шафинин сөзү түрдүүчө келген, Музанинин Шафиден риваят кылышынча, бул туурасында келген асарга, ошол риваятка, кабарга ылайык Рамазан айынын хилалыны, айыны көргөндүгүнү ошол растоо үчүн бир гана ишеничтүү эркектин күбөлүгү жетиштүү дейт. Имам Шафиге көрө, ошол Рамазан айынын баштоо үчүн ушул Рамазан айынын айыны бир кишинин күбөлүгү, ишеничтүү бир кишинин күбөлүгү жетиштүү дейт. Ошондой болсо да, этияттык менен 2 кишинин күбөлүгү зарыл экени таказа, мындайча айтканда, талап кылынат. Буайти имам Шафиден накыл риваят кылышынча, Рамазан орозосун башташ же бүтүрүү үчүн кеминде 2 азат болгон жана ишеничтүү мусулманды айды көргөндүгү туурасында күбөлүгү лазым болот дейт. Имам Ахмад ким жалгыз өзү Рамазан айыны көрсө, орозо тутууну баштайт дейт. Эгер ал ишеничтүү киши болсо, анын сөзү менен башка мусулмандар дагы орозону баштайт дейт. Бул туурасындагы ошол туурарак пикир, ошол күчтүүрөөк пикир ушундай: жогоруда зикир кылынган, баяндалган 2 кишинин күбөлүгү менен орозо туткула деген хадиске ылайык. 2 ишеничтүү киши күбөлүгү менен орозо тутуу башталат экен. Эми Ибн Умар радиаллаху анху хадисине келе турган болсок, бул окуяда Ибн Умар радиаллаху анху бир өзү хилалды көргөндүгүнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кабар берди. Бирок эми бул хадисти кандай түшүнөбүз? Ибн Умардан башка бирөө дагы хилалды көргөн, ошол айды көргөн болушу жана бул риваятта зикир кылынбаган болушу мүмкүн. Мына ушул Ибн Умардан башка дагы айды көргөн адамдар болушу мүмкүн. Ошол нерсе бул риваятта баяндалбай калган болушу мүмкүн. Ошол риваят кылынбай калган болушу мүмкүн. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисине ылайык 2 кишинин күбөлүгү менен орозо туткула деген сөзгө ылайык биз бардык ихтилафтарды, талаш пикирлерди, алымдар ортосундагы пикирлерди бир тараптуу кылабыз. Аллаху алам. Мына ошондуктан жыйынтык ушул маселелерден келип чыгып айтабыз. Мына ушул хадистерден келип чыгып айтабыз. Рамазан айынын орозосу айга карап башталат, жана Рамазан айынын орозосу айга карап бүтөт экен. Аллах Таала билген нерселерибизге, билген илимибизге амал кылган пенделердин катарына кошкон болсун. Аллаху алам. Саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.